Убакта Баткен районунун негизинен Тажик Республикасы менен чектешкен жерлерде кырдаал азыркы убакка салыштырмалуу туруктуу. Облустун жетекчиси, тиешелүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен, Сомби облусунун жетекчиси, ошо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен ошол белгиленген жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Элди мындай дүрбөлөңгө салбоо, тынчтандыруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ар бир тармак өзүнө тиешелүү тармак өздөрүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерин аткарып, калктын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эми кээ бир жерлерде мындай дүрбөлөңгө түшкөн жерлер бар, бирок азыркы күндө азыркы убакка кырдаал туруктуу негизинен. Эми элдердин акыбалычы? Элдин акыбалы эми Бул жака айтпаса да түшүнүктүү болуш керек. Бул мындай кээ бир жерде маалымат туура жетип калат, кээ бир жерде туура жетпейт. Азыркы күндө Баткен шаарында ошо чек ара аймагына жакынкы айылдардан бир 100дөй адам келип, биз атайын Баткен шаарынын мэриясы даярдаган ошол убактылуу жайга жайланышып турат азырынча. Анан Самарканддагы айыл өкмөтүнө ошо 4 айылдан Арабат айылына негизинен ошол жака чыгып кетишкен бардыгы. Азыр эми өзүңүздөр карап тургандай абал туруктуу, тиешелүү жетекчилер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Эгер абал дагы турукташып калыбына келсе, бүгүн күн кечке калбай кайра туруктуу жашаган жерлерине кайтарабыз. Көчүп келгендердин тамак аш маселесин биздеги жайгашкан Кызылай коомунун өкүлдөрү камсыз кылып атышат. Азырынча башка көйгөйлүү маселелер жок.